Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'te. 12'te beton ap keptir. Zaman etti mana kazıp tayarlagan. Biyagını kazıp tayarlagan. Mana sement, apolovka. Mana şunu şu neme kılıp atat. Türerez üçüntüp. Na Hurşet. Na Larık. Çortum boşun bir sor şöyle ya dağıtımı bonstu bahçe gidip beton tez gidip bir ças şunu da. Zaten tez gidip. Ana şunu. Mayıcı provokatör şunu diyorum. Ya Toktatoyep. Tez fakat. Aha. Bu bizge 100% gerek emas. Bizni özümüzün jeri özümüz koruyulayız. Ya biz Президент Садыр Жапаровдун Орусиядан кийинки иш сапары Казакстанга болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады. Азырынча Казакстанга качан бараары белгисиз. Садыр Жапаров Орусияга 24-25 февраль күндөрү барат. Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Орусияга пландалып жатканы айтылган. Мындай маалыматты вице-премьер-министр Равшан Сабиров Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирген. Президент Садыр Жапаров интернет жылдызы Бекболотту аралыктан кабыл алышы мүмкүн деп бүгүн 16 февралда президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Ал Садыр Жапаров интернет жылдызы Бекболоттун видеолорун көрүп жатканын айтты. Учурда Садыр Жапаров аралыктан иштеп жатат. Эгерде жакынкы күндөрү Бекболотту кабыл ала турган болсо, аралыктан кабыл алышы мүмкүн же жолугушууну кийинкиге жылдырат, деди Галина Байтерек. Буга чейин Бекболот президент менен жолугушат деген маалымат социалдык тармактарга тараган. Бекболот Ысык көлдүн Балбай айылына 2 кабат мектеп салып бериңиз деп президент Садыр Жапаровго кайрылган. Сизди Аллах сактап калды деп батасын берди периште. Бул тууралуу ырчы Анжелика жеке Instagram баракчасынан билдирди. Ден соолугубузду сурап, менин айлыман кырсыктап калдыңыздар. Аллах сактап калды деп батасын берди периште. Бекболот, чоң рахмат сага. Инстаграмды позитивке толтуруп, сенин эле жакшы жаңылыктарыңды көрүп жылмайып калдык. Шашпай TikTok тартып, үйдү кыдырып, жайкы каникулга келем деп кетти. Эртеңки ажыбыз менен боло турчу жолугушуу оюңдагыдай өтсүн. Сөздөрү мончоктой тизилип, орду менен айтылып, чоңдорго үлгү болчу патриотубуз өсүп жатыптыр. Бар болгой деп жазды ал. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова көз жумду. Бул тууралуу кинематография департаментинин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, актриса катуу оорудан 16 февралда түнкү саат 3 чамасында каза болгон. Биздин каналдын жалпы жааматы Жамал Сейдакматованын жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматованы жерге берүү зыйнаты эртең 17 февралда Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу жергиликтүү басмалардын бирине Сейдакматованын келини Асель Чоткараева билдирген. Маалыматка ылайык, актриса катуу оорудан бүгүн 16 февралда түнкү саат 3 чамасында көз жумду. Жамал Сейдакматова 1939 жылы Ысык көл районунун Темир айылында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктагандан кийин Москвадагы жеңил өнөр жай институтуна тапшырган. Бирок окуу жайды 2 курста таштап, актрисалык жолду тандап кеткен. 1957 жылы учурдагы Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына келип, Муратбек Рыскулов, Сабира Кумишалиева сыяктуу залкарлардан таалим алып, өнөр жолуна кадам таштаган. 1990 жылы Тунгуч театрын негиздеп, көркөм жетекчиси катары көптөгөн жаш таланттарга устат болгон. Жылдыз Жолдошова Садыр Жапаровго дагы бир сунушу менен кайрылды. Садыр иниме дагы бир сунуш. Экономикалык абал республикабызда өтө оор. Албетте бул көрүнүш эгемендүүлүккө ээ болгондон бери келе жатат. Жумушсуздук, тамак аштын кымбатташы, айлык акынын аздыгы, тышкы карыз жана башка. Экономикалык кризистен чыгыш үчүн тез аранын ичинде президенттин аппараты экономика боюнча антикризистик кеңеш түзүүсү зарыл. Өлкөбүздө профессионалдуу финансист, экономист, салыкчы, таможня тармагында бизнесмендер жана башка багытта кызмат өтөгөн инсандардан турган. Антпесе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн азыркы курамы алсыз. Мындай курам менен алыска бара албайбыз. Убакыттар.
Ал эми мамлекетибизде стабилдүүлүк болсун десек, анда президентибиз Садыр Жапаров таза, республикабыз элибиз үчүн чындап күйгөн саясатчылардын башын бириктирип, саясий абал жөнүндө ачык, түз эфир аркылуу талкууларды өзү баш болуп уюштуруусу зарыл. Ошондой эле элдин үнүн түз эфир аркылуу укканы туура болот го. Сэрый кардиналдардын сөзүн уккандан көрө. Антпесек ички тышкы күчтөр кыймылга келе башташты деп жазган ал. УКМК пара талап кылуу жана алуу боюнча шектүү катары эсеп палатасынын кызматкерин кармады. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматынан билдиришти. 15 февраль күнү УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча эсеп палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн улук инспекторун кармады деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, инспектор Ат Баш районунун 3 айылдык аймагында бюджеттин аткарылышы боюнча аудит жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгын аларга ыңгайлуу кылып жазып бергендиги үчүн айыл башчысынан 60 000 сом акча алган. Шектүү Нарын шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник Кейдж. Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна катышууга арыз берген партиялар. Саясий 7 партия Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна катышууга ниетин билдирип, каладагы аймактык шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу комиссиянын башчысы Кайрат Маматов кабарлады. Буга чейин Жашылдар партиясы менен Ыйман Нурунун өз депутаттарын шаардык кеңештен көрүүгө ниеттенип жатканы айтылган. Бүгүн төмөнкү 5 партия арыз таштаган: Legalize, Атамекен, Эмгек, Бүтүн Кыргызстан, Улуу Журт. Партиялар шайлоого катышуу үчүн 1 март саат 23:59 чейин арыз берип жетишип калышы керек. Бишкек шаардык кеңеши менен 447 жергиликтүү кеңешке шайлоо 11 апрелде өтөт. Булак Спутник Кейдж. 3 эркек зордуктаганын айткан 19 жаштагы бала тосмо арыз жазды. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 3 эркек зордуктап жүргөнүн айтып, милицияга кайрылган адам тосмо арыз жазды. Бул тууралуу репортерго Жалал Абад облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылганы чын, бирок бул факты оор кылмыштардын катарына киргендиктен факты боюнча тергөө иштери улантылат деп кабарлады басма сөз кызматы. Белгилей кетсек, буга чейин Чаткал районунун 19 жаштагы тургуну аны 2 бөлөсү жана дагы бир айылдашы бир нече жыл зордуктап жүргөнүн айтып, милицияга арыз менен кайрылган. Булак Репортер Кейдж. Нарын облусунун Жумгал районунун Кочкор Чайыкуна жолунун абалына нааразы болгон айдоочулар жана айыл тургундары транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрине кайрылуу жолдошуп, анын жыйынтыгында жол жасоо иштери башталды деп билдирди аймактык кабарчы. Белгилүү болгондой, Бишкек Чайык, Бишкек Минкуш, Бишкек Кызарт каттамдарындагы 50ге чукул жүргүнчү ташыган унаа ээлери жана 80ге чукул такси кызматынын айдоочулары менен жүргүнчүлөр 2000ге чукул кол топтошкон. Анда алар министрликке тез аранын ичинде жолду сүрүп, калыбына келтирип беришпесе, иш таштоого барып, жолду тосууга бел байлай тургандыктарын айтышкан. Бул кайрылуу министрдин колуна тийип, аталган унаа жолуна техникалар чыгып, жолдорду тазалоо, сүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок учурда жол тоң болгондуктан жолчулар тургундардан 10 күн убакыт берүүнү суранып, ишти убактылуу токтотушту. Булак Турмуш Кейдж. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 16 февралдагы маалыматына караганда, акыркы 1 сутка ичинде бул илдеттен 2 адам каза болду. Алардын бири Бишкек шаарынын, дагы бири Чүй облусунда. Саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча, коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1444 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 48 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 17 киши, жана Чүй облусунда 12, Ысык Көлдө 10 бейтап. Ош шаары менен Баткен облусунда жаңы учурлар катталган жок. Оору жуккандардын жалпы саны 85 564 адамга жетти. 82 391 киши айыкты. Азыр ооруканада 420 адам жатат. Алардын 115-нин абалы оору, 29-у өтө оор абалда. 372 бейтап үйдөн дарыланууда. 16 февралга карата медицина кызматкерлерине вирус жуккан учур катталган жок. Россияда бир тууганын бычактаган кыргызстандык кармалды.
Россиянын Екатеринбург полиция кызматкерлери эжесине бычак менен кол салып, анын көкүрөгүнө сайган Кыргызстандан барган мыйзамсыз мигрантты кармады. Россиянын маалымат каражаттарынын билдиришинче, окуя Ленин проспектисиндеги үйдүн батиринде болгон. Жакын туугандар урушуп, андан кийин чыр чыккан. Жабырлануучу ооруканага жаткырылып, анын бир тууганы кармалган, ал кылган ишин мойнуна алган. Жабырлануучу жана кол салган адам Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү аныкталды. Жабырлануучу ооруканадан чыкканда депортацияланып, анын бир тууганы сот алдында жооп берери күтүлүүдө. Булак факт кеч. Депутат Бейшеналы Нурдинов өкмөткө малды сыртка сатууга салынган тыюуну алып салууну сунуштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирди. Эл өкүлү өкмөткө сунушун айтып, токтом күчүн жоготооруна 2 айдай эле убакыт калганын, малчылар өз малын сата албай чоң чыгымга дуушар болуп жатышкандыктарын белгиледи. Мен бул маселени бир топ жолу көтөрдүм. Өкмөттүн өкүлдөрү өз чечиминин тууралыгын, тыюунун алынып салынышы ички рынокто эттин баасынын кымбаттоосуна алып келет деп аргументтеп жатышат. Бирок эттин баасы 450 сомдон араң эле 420 сомго түштү, деди Нурдинов. Кыргызстандык жөөгүлүк Мусулман Жоламанов Украинанын ачык чемпионатында күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматына шилтеме берип Барометр билдирет. Маалым болгондой, жеңил атлетика боюнча курама команданын мүчөсү Мусулман Жоламанов тоскоолдуктар менен 3000 метр аралыкка чуркоо боюнча Украинанын ачык чемпионатында 2-орунду ээлеген. Мелдеш 9-12 февраль күндөр аралыгында Украинанын Сумы шаарында өттү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын негизги республикалык жана эл аралык мелдештердин календардык планына ылайык жөөгүлүктөр башкы машыктыруучу Сатыбек Чокаевдин жетекчилиги алдында иш сапарга жөнөтүлгөн. Булак Барометр кеч. Тажикстан Кыргызстанда кармалган жарандарынын укугун коргойт. Тажикстандын тышкы иштер министри Кыргызстан аймагында кармалган Хатлон облусунун Жайхун районунун 14 жашоочусунун тагдыры оң жагына чечилээринен үмүт артууда. Тажикстан жарандары 11 февралда Каракөл шаарында кармалышкан. Министр Сироджидин Мухриддин билдиргендей, алар мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө айыпталышууда. Биз Кыргызстан бийлиги менен дайыма тил табышып келгенбиз жана өз жарандарыбыздын укугун коргойбуз. Бул маселе көзөмөлдө, маселе оң жагына чечилет деп үмүттөнөм, деди министр. Каракөл шаарынын соту 14 февралда Жайхун районунун 14 жашоочусун мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө айыптап, ар бирин $3000 айып пул төлөөгө милдеттендирген. Тажик жарандары 11 февралда Лейлик районунда кармалышкан. Бишкекке автобус менен бараткан жарандарга кирпич заводунан жумуш сунушталган. Сот чечим чыгараар алдында тажикстандыктарды белгисиз кишилер алдап кетишкенин, алар пандемияга байланыштуу Кыргызстан аймагына уруксатсыз кирүүгө тыюу салынганын билбегенин эске алган. 2020 апрелде Кыргызстан менен Тажикстан коронавирус пандемиясына байланыштуу мамлекеттик чек араларында көзөмөлдү күчөткөн. Булак Репортер кеч.